Азыр гана буумда унаа тосмону сүзүп күйүп кетти. Видеону толук көрүп жана каналыбызга жазылып жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Өтө бат кабардар болуп турасыздар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги айрым маалымат каражаттары тараткан Казанда кыргызстандык кыз зордукталып өлтүрүлдү деген маалымат жалган экенин билдирди. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип, бир катар экспертизалар дайындалып, жыйынтыгы 30 күндөн кийин белгилүү болот. Ошол эле учурда укук коргоо органдары маалыматына ылайык Кыргызстандын жараны зордуктоо фактысы жокко чыгарылды деп айтылат элчиликтин билдирүүсүндө. Элчилик кыздын жакындарына сөөктү Кыргызстанга жөнөтүүдө көмөктөшпөгөнүн четке кагууда. Элчиликке бул маселе боюнча ооз эки жана жазуу жүзүндөгү кайрылуу түшкөн жок. Өз кезегиндеги элчиликтин кызматкерлери каза болгон Кыргыз Республикасынын жаранын апасынын байланыштарын өз алдынча таап, ага жардам көрсөтүү, анын ичинде сөөктү мекенине алып келүү үчүн каражаттарды алуу тартибин түшүндүрүү менен кайрылышкан. Ошол эле учурда жаран элчиликтин жардамынан баш тартты деп билдирди дипломатиялык өкүлчүлүк. 30-ноябрда Казанда 19 жаштагы кыргызстандык кыз өлтүрүлгөн. Ал көп кабаттуу үйдөн кулап каза болгон.